Келечекте ММА боюнча дүйнө чемпиону болгусу келген Нургыз 16 жашта. Мындалам ал кулатуу боюнча агай айткан ар бир сөздү жадына түйүп, көрсөтүлгөн ыкмаларды өздөштүрүүнүн үстүндө. Мындай талыкпаган эмгегинин арты менен чукул эле Ысык Көл облусунда өткөн ММА боюнча өспүрүмдөр арасындагы эл аралык мелдеште биринчини багындырып, чемпион курунун ээси болгон. Мен спорт менен 6 жылдан бери катышып келем. Бул 6-чы ийгиликтерим десем да болот. Атаандаштарым кыйын эле экен, бирок ошолорду утуш дагы кыйын болду. Мен 50 салмактагы кыздарга чыктым. Атаандаштарыбыз 3 кыз болду, 4-сүсү мен болдум. Алар атаандаштарыбыз деле кыйын экен. Нуркыз катышкан бул мелдешке Нарын шаарынан жалпысынан 18 өспүрүм барган. Алардын ичинен 2 күндүк таймаштын жыйынтыгы менен 13 байгелүү орундарды камсыздашкан. Жемчужина Кыргызстана деген Кыргызстанда бир жылда бир жолу болот. Ошого дейин 18 балл болуп, 13-тен месте алдык. Жакты, балдар да көп. Опытный балдар көп көрөт экенсиң. Жылына бир жолу өтүүчү бул мелдеш эл аралык деңгээлде уюштурулуп, ага онго чукул өлкөнүн спортчулары катышкан. Деңгээли эми жакшы болду, күчтүү болду. Ошо балдарыбыздыкы, ошо балдардыкы, эркек балдардыкы аябай күчтүү, көп болот. Ошолордон эметип келишип, экинчи, үчүнчү болгонго эметиши элем, көп эмелер жакшы спортсмендер келиптир, күчтүү спортсмендер. Эми Россиядан, Казакстандан, мамлекеттерден келип аткан бул оңой окуучуларды алып келбейт да. Мына ушул турнирге катышкан спортчулардын барып келүүсүнөн Нарын облустук дене тарбия жана спорт башкармалыгы демирчилик кылып, баардык чыгымын көтөрүп берген. Эсенбек Сталбек уулу, Нурсултан Болотбек уулу, жаңылыктар, Нарын шаары.